13 январ күнү Бишкек шаарындагы Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты старт алды. Мелдештин ачылыш аземине Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, спорт жана дене тарбия департаментинин жетекчиси Канат Шабданбаев, Күрөш федерациясынын башчысы Мелис Турганбаев, спортчулар, демөөрчүлөр жана машыктыруучулар катышты. Алгач федерация президенти Мелис Турганбаев сөз сүйлөп, балбандарга ийгилик каалады. Ал эми көрөрмандарга келип спортчуларды колдоп жатканы үчүн ыраазычылык айтты. Андан соң Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов куттуктоо сөзүн сүйлөп, балбандардын ийгиликтерин баса белгилеп кетти. 2021 жыл Кыргызстанда спорт жылы болду. Спортто эң алдыңкы жыйынтыктар спортто. Бирок ошонун ичинен күрөштүн жылы болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Токиодогу өткөн Олимпиададагы жыйынтыктар, дүйнөлүк чемпионат Ослодо өткөндүн жыйынтыктары, Белграддагы жыйынтыктар. Мунун бардыгы Кыргызстанда күрөш боюнча мектептин ийгилигин көрсөтүп турат. Күрөштүн канчалык деңгээлде жогору турганын көрсөтүп турат. Кыргыз баласынын канчалык күрөшкө кызыккандыгын көрсөтүп турат. Ачылыш аземинде Дордой ассоциациясынын президенти, коомдук ишмер Аскар Салымбеков эркин күрөштү бардык күрөштөрдүн негизи экендигин белгилеп, дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган Алибек Осмоновго бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Грек-римдер алдыга чыгып баратат. Эми эркин күрөшүбүз калбашы керек. Эркин күрөш деген биздин бул күрөштөрдүн основасы деп ойлойм да мен кыргыздардан. Ошон үчүн эркинге күрөшкө бу жерде Эрназарды жакшы эле даңазаладык. Эми биз чоң үмүт менен Осмонов Алыбекке дагы коло медалдын дүйнө чемпионатынын ээсине дагы бир квартира сунуштаганга уруксат этиңиздер. Мына сага мээнет, мына сага эмгек, бир дүркүрөтө кол чабыңыздарчы! Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси, Азиянын 4 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбековага Мелис Турганбаев жеке өзүнүн атынан бир бөлмөлүү батир белек кылды. Бишкек шаарынан орун алган батирдин сертификатын тапшырды. Кол чабыңыздар меймандар. Кыздар күрөш федерациясынын жетекчиси Динара Исаева, кыз келиндер күрөшүү боюнча улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековго, ошондой эле спортчулар Айсулуу Тыныбековага, Мерим Жуманазаровага жана Айпери Медет кызына бир бөлмөлүү батирди белек кылды. Эркин күрөш боюнча жаштар арасында өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган Бекболот Мырзаназар уулу жана дүйнөнүн вице-чемпиону, жаштар арасында өткөн аалам биринчилигинин жеңүүчүсү Эрназар Акматалиевке дагы федерация батирлерди тапшырды. Сиздер сөздөрдү колдоп туруңуздар. Эркин күрөш боюнча улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Руслан Маджиновго 425 000 сомдук, ага машыктыруучу Ислам Тазабековго 85 000 сомдук сертификат ыйгарылды. Ошондой эле кадеттер арасында кураманын машыктыруучусу Нурлат Такировго дагы акчалай сыйлык берилди. Эми Мелдештин өзүнө токтолсок, чемпионатка республиканын бардык облустарынан, Ош жана Бишкек шаарларынан келген спортчулар катышты. Мелдештин биринчи күнүндө 5 салмак категориясында, тактап айтканда 57, 65, 74, 86 жана 97 килограмм чен бирдиктерде жеңүүчүлөр аныкталды. Эң жеңил салмак саналган 57 килограммда Алмаз Сманбеков чемпион болду. Финалда ал Бекзат Алмаз уулун утту. 65 килограммда чечүүчү Беттешти Алибек Осмонов менен Икромжон Хаджимуродов кезгелди. 2021 жылы Норвегияда өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль уткан Осмонов ишенимдүү жеңишке жетти. 74 килограмм салмак чен бирдигинде Азия чемпионатынын коло байге ээси Исламбек Орозбеков финалда тажрыйбалуу Элеман Догдурбек уулун утуп чемпион болду. Догдурбек уулу Азиянын вице-чемпиону, Азия оюндары менен дүйнө чемпионатынын коло байге ээси. Мындан тышкары оор
салмак саналган 86 жана 97 килограмм чейин бирдиктеринде Саякбай Усупов менен Арзубек Карыбеков өлкөнүн мыкты балбандары болушту. Вот это да! Выждал момент и сконтрил своего соперника здесь. Буга чейинки жылдарга салыштырмалуу быйыл Кыргызстандын чемпионаты бир топ жогорку деңгээлде өттү. Мисалга алсак, федерация спорт ордосунда кошумча жарыктарды орнотту. Бул жылдагы мелдештин өзгөчөлүгү тууралуу спорттук күрөш федерациясынын жаңы шайланган президенти Мелис Турганбаев айтып берди. Эми мына быйыл 2022 жылкы Кыргызстандын ошол күрөш боюнча, күрөштүн эки түрү боюнча, эркин күрөш, анан грек-рим күрөшү боюнча бүгүн ушул чемпионаты болуп атат бүгүндө. Муну менен биз мына жылдын башында өткөн себеби курама команданы түзөбүз, курама команданы. Анан быйылкы боло турган дүйнөлүк чемпионат, азиялык чемпионат, анан азиялык оюндар болот быйыл. Ошолорго курама команданы түзүп, анан деген даярдыкты баштайбыз. Анан өзгөчөлүктөр боюнча эмне? Мына биз эми былтыр ушул дүйнөлүк деңгээлге чыктык. Мына дүйнөлүк 6 команданын ичине кирдик. Мына кыздарыбыз аялдар күрөшү боюнча, мына эркин күрөш, грек-рим 3 күрөштүн 3 түрү боюнча мына бүгүнкү күндө ошо дүйнөлүк деңгээлге жеттик. Ошонун негизинде мына баягы бүгүн дагы мына залды жакшынакай кылып туруп ушул дүйнөлүк деңгээлде өткөсөлү деп ошол федерация ушундай бир чечим кабыл алып туруп, анан мына жакшы даярдык менен быйыл өткөзүп атабыз. Ошондой эле Турганбаев спортчуларга буга чейин дагы колдоо болуп келгенин, алдыда дагы көп жардам көрсөтүү болорун кошумчалады. Биз буга чейин да берип келгенбиз. Анан быйыл болсо мына былтыр ушул олимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда мындай жакшы байгелүү орундарга биздин балбандарыбыз жетишип келди. Анан эми жылдын аягында өткөзөлү деп ойлогонбуз, мындай ресторандарда деп ойлогонбуз. Анан ойлондук, баарыбыз федерациянын мүчөлөрү менен кеңешип туруп, анан деген ушул Кыргызстандын чемпионаты болот, мына январь айында. Ошондо ошол мындай честный ойын кылып, ошолордун белектерди берели деген ниеттен анан ошол кече бердик. Мында эми, конечно, баягы демерчилердин, бул жерде мына Аскал Сагынбеков агабыз дагы келип туруп, бир комнат квартирасын берди. Кыргызстандын чемпионатында ийгилик жараткан спортчулар континенталдык биринчиликке катышат. Белгилей кетсек, быйыл Азия чемпионаты апрель айында Монголиянын борбору Улан Батор шаарында өтөт. Эми өзүңүздөр биринчи күн өттү. Биринчи күндө 5 салмактагы чемпиондор аталды. Ошол биздин курама команданы азыр түптөйбүз. Бүт негизи 15 болуп атпайбы? Ошонун ичинен биз дирекцияга центральный подготовка, ошонун негизинде 30 бала, 33 баланы биз курама команданы өзүбүзгө бекитебиз. Ошонун ичинде чемпиондор, ошол эле финалисттер, ар бирөө тең курама команданын ичинде азыркы коюлганда жылдын башына биринчи эле азыр международный старттар турат. Ошонун негизи анан биринчи очередь чемпионат Азии. Биздин азыр биринчи болгон чемпиондорубуз. Ошол чемпионат Азияга биздин Кыргызстандын намысын колдоп ошол жака катышышат. Жуун билек балбандардын күрөштөрүн көрүү үчүн атайын Бишкекке башка облустан келген көрмандар дагы бар. Алардын бири Мырзакан Жумакеев, атайын Талас облустан келген. Бакай Ата районунан келдим. Орозбеков Исламбек деген балага балет этип келдим айла. Ошон эми бүт эле жаштарга кааларым дендоолуктары чың болсун, имандуу болсун, Кыргыздын желегин желбиретип, дүйнөгө тааныта берсин. Эрназар Акматалиевке жан тартып, нарын жергесинен келген Дүшек Исмаилов атабыз төмөнкүлөргө токтолду. Мен нарындан келдим, өзүм 79 жаштамын. Акматалиев Эрназар дүйнөлүк күмүш медалынын ээси, жаштар да дүйнөлүк чемпиондун ээси. Ошол Эрназар балама мен ушунчалык жакшы ниет менен келдим. Буюрса бүгүнкү республикалык чемпиондор күрөштө дагы биринчи ийгиликке жетип чемпиондук наамдалабы деген ойдомун.
14 январда дагы 5 салмак категорияда балбандар крем үстүндө чыгышты. 65 кг салмакта Азия чемпиону, жаштар арасында дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбеков чемпион болду. Ал финалда Тайырбек Жумашбек уулун жеңди. 70 килограммда дүйнөнүн вице-чемпиону Ерназар Акматалиев финалда Орозбек Токтомамбетовду жеңип, алтын медалдын ээси болду. 79 килограмм чембирдикте финалга 2021 жылы өспүрүмдөр арасында өткөн дүйнө чемпионатынын коло байге ээси Мухаммед Абдуллаев менен Азия чемпиону Арслан Будажапов чыкты. Жаштык менен тажрыйбанын тирешинде тажрыйба жеңүүчү болду. Беттештин алгачкы секундаларында эле Абдуллаев ката кетирип, атаандаштын алдында калып калды. 92 килограммда Мирлан Чыныбеков, 125 килограмм салмакта Музафар Жапуев Кыргызстандын чемпиону болушту. Эми өлкөнүн чемпион болбандары быйылкы жылы эл аралык мелдештерде Кыргызстандын желегин бийик көтөрөт деген ишеничтебиз. Кубан Жумамединов, Атайын КТРК спорт үчүн.